Ош шаарынын тургуну Гулейпа Жусубалиева жакыны үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, укук коргоо органдарына кайрылган менен эч чыйынтык болбогонун айтат. Ошол себептүү ал Ош шаарында өтүп жаткан адам укугу акысыз юридикалык жардам көрсөтүү иш-чарасына келди. Жакында эле ушундай бир ситуацияга кабылдык. Биздин потерпевший катары биздин өкүлүбүз сураган эмес, бизге айтпай туруп эле немени делону жаап салган. Мен ошол боюнча келдим, бул жерге суроо бердим эле. Бизге мамлекеттик тарабынан бекер мындай бесплатный адвокат жалдасак болот экен. Буга жооп алдым. Рахмат. Жыйынга кала тургундары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышты. Алгач адам укугу тууралуу маалымат берилип, андан соң жыйын суроо жооп форматында өттү. Мен эки суроо менен кайрылдым. Өтө жакшы жооп берди. Мына бизде өзүбүздө көбүнчө билесиздер, укугун билбейт, укугу тепселет. Мына бекер ошол бардык ушул укугун, ушул көйгөйлөрү, кандай көйгөйлөр чечилбей атса, укугун билбесе, ушулордун бардыгын өтө жакшынакай кылып түшүндүрдү. Юридикалык жардам кызматы тарабынан уюштурулган 10 күндүк адам укугу иш-чарасынын алкагында калкка акысыз укуктук жардам көрсөтүлүүдө. Кайрылган жарандын маселесинде мыйзам бузуу болсо, адвокатты мамлекеттен камсыз кылып беришет же укуктук кеңеш берип, маселесин чечүүгө аракет кылышат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 7 октябрындагы 554 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматы түзүлгөн. Ушул токтомдун алкагында ар бир райондо биздин кызматкерлерибиз бар. Кызматкерлерибиз биз менен келишим түзүп иштеген адвокаттар менен биргеликте жарандарга акысыз юридикалык жардам көргөзөт. Акысыз укуктук кеңеш алуу үчүн өлкөнүн бардык аймагынан жарандар кайрылса болот. Алар үчүн 114 кыска номуруна чалып, байланышуу мүмкүнчүлүгү бар. Биздин операторлорубуз иштейт, дайрыланган адистер, суроолорго жооптор бар. Чалуулар акысыз 114кө кайрылат. Бул биздин борбордук аппаратта операторлорубуз отурат. Операторлорубуз жаран менен сүйлөшөт, көйгөй маселесин аныктайт. Маектешүү алкагында маселе чечилсе чечилет. Болбосо акысыз квалификациялуу юридикалык жардам керек экендиги аныкталса, дарегин алып, керектүү координатор номерин берет, ал адам кайрылат, жаранга мамлекет тарабынан акысыз юридикалык жардам камсыз кылынат. Белгилей кетсек, юстиция министрлигинин юридикалык жардам көрсөтүү кызматы өлкөнүн ар бир район шаарларында бар. Нурасан Бакытбеков, Уран Адешев, ЛТР, Ош шаары.